ата мекендик согушка 1941-45 жылдар аралыгында тутандырган фашисттик Германия менен болгон кандуу согушка Кыргызстандан 300 000 эр азамат аттанган. Карагай көккө тирелген калыңчер токой арасы, карайып түтүн уюган, кан жүргөн уруш таласы, жамгырдай октор төгүлүп, замбирек кулак тундурат, мурун Кудай нур чачпай, муңайып карап күн турат. Булбул кончу кайыңдын бутагы окко тонолгон, шылдыраган тунуксу кызарып канга боелгон. Тынч уйку, таттуу тамак келбей эске, тирешип, күч сынашып таңдан кечке, атанын намыска бекишер балдары эл үчүн курман болду эрегиште. Өлүмдүн кылдан ичке таразасы кылтылдап орто ченде турган кезде, согуштун согуш деген аты каттуу, кайгылуу, коркунучтуу, жаманаттуу, белгилүү эки түрлүү тагдыры бар. Окко учуп, жер кучактап өлүп жатуу, же сөзсүз алты сандын бирин берип, түк жанбас ачуу менен кайра кайтуу. Бул согушта көп булуттуу аскерлердин арасында Кыргызстандын жоокерлеринен 72 адам Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.